Пакистандын бийлик өкүлдөрү Save the Children эл аралык балдарды коргоо уюмуна ишмердик жүргүзүүгө тыюу салды. Аларга 2 жума аралыгында өлкөдөн чыгып кетүүсүн талап кылууда. Аталган уюм мамлекеттик мыйзамдарга каршы иш алып барат деп айыпталды. 2012-жылы Шакиф Африди Усама бин Ладенди жашырып качууга жардам бергени маалым болгон эле. Ал Save the Children уюмунун дарыгери болуп эмгектенип келген. АКШ ислам мамлекети радикалдык кыймылына каршы күрөшүүгө күнүнө $9 миллион сарптайт. Өткөн жылы Ирак менен Сириядагы согушкерлер менен күрөшүүдө $2,7 миллиард коротулган. Америка 2014-жылдан бери шериктеш өлкөлөр менен биргеликте радикалдык топко карата бир топ аба соккулары менен чабуул коюп келүүдө. Учурда аталган топтун жиктилдери Сирияны жана Ирактын көптөгөн аймактарын басып алып, көзөмөл жүргүзүп келүүдө. Туркиянын соту жергиликтүү полиция кызматкеринен шаар аймагына 600 дана терек отургузуусун талап кылды. Ал 2013-жылы нааразычылык акциясына чыккандарга карата уруксатсыз көздөн жаш чыгаруучу газ иштеткендиги үчүн айыпталган. Сот аны 20 айга эркинен ажыратууга өкүм чыгарган. Бирок анын жакшы жүрүм-турумун эске алып, абакка киргизүүнүн ордуна көчөт тигүүнү тапшырды. Ал теректерди эгип эле тим болбостон, алар көктөп өскөнчө суу куюп кароону мойнуна алды.